мындай мынаны торпок көздөп кет, мен ушундайды согуп үйрөнгөм. Биринчи зоккорумда ушундай согуп үйрөнгөм. Апам үйрөткөн булардын баардыгын апаман үйрөнгөм. Жупка, курут, созмо менен ошолорду бышырып беребиз өзүбүз дагы. Бул Фарида эже деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте бизнес баштады. Биздин эме Каракойго эс алганга келип кетиңиздер. Каракой боз үйлөр шаарчасына. Ноокаттын Каракой жайлоосунда Фарида Кумашева акыркы 2 жылдан бери боз үйүндө туристтерди тосуп келет. Ал чет өлкөлүк, жергиликтүү конокторго жайлоодогу жашоону жана улуттук таамдарды тааныштырат. Мурун ошо баягы мал менен, жупка, курут, ошондой немелер менен бизнес кылат элек. Азыр эми мал менен, мына туризм боюнча боз үйлөр шаарчасы менен эмгектенип атабыз. Быйылкы жылы 2 жылдыкы. 2 жылы. Биздин эми боз үйлөрүбүздүн эмесин өзгөчөлөнгөнү келген адамдардын эмесине карап арзаныраак кылып киргизебиз. Жупка, курут, созмо менен ошолорду бышырып беребиз өзүбүз дагы. Бала чакабыз менен бир 6-7 адамга иш беребиз. Эми ар кыл адам келет да бул жергечи. Бири мындай кызыктуу, мындай жакшы адамдар келет. Андай неме болгон адамдар бар. Эми 5 кол бирдей эмес. Ар кыл конокторду тособуз. Бир коноктор келгенде мына жерде бир үйүбүздүн ичине кирип малдарын, нандарын жеп койгон. Анан о нандарын төлөп бердик. Немелерин дасторкондорубузга баягы сууларын төгүп ташташкан. Ошо ончо ошондой окуялар болот. Ал конок үйүн иштетүүнүн негизги стандарттарын атайын окуулардан үйрөнгөн. Бул багытта ага Аялдар Тынчтык банкынын седеп долбоору колдоо көрсөткөн. Кошумчада кол өнөрчүлүк менен дагы алек боломун. Бул дагы биздин мына өзүбүздүн койлордун жүнүнөн алып ушундай жип кылабыз дагы, анан буну мындай түргө боеп алабыз. Боекко салып, анан жүгүрүп, анан баякында алып согобуз. Мына кылычы менен, кылыч деген буну ушу менен согобуз. Мынантип мына гүлдөрдү терип алат мына неменен. Булар менен гүл теребиз. Мына иймеги мындай тике тургузуп неме кылып турат. Анан бул мындайга баягы жипти экиге бөлүп ажыратып берчү тактасы. Буну мен жаш маалымда 2-классымда мынаны торпок көздөп кет, мен ушундайды согуп үйрөнгөм. Биринчи зоккорумда ушундай согуп үйрөнгөм. Апам үйрөткөн булардын баардыгын апаман үйрөнгөм. Фарида эженин жолдошу Үсөн ага башында бул ишке күмөн санагандар көп болгонун айтат. Бирок убакыт өткөн сайын алардын эмгеги бааланып, жайлоого келген коноктордун саны көбөйгөн. Коноктор келгенде ушу отундун жардам берем, анан майда чүйдө иштерин кылам. От жагып берем. Алыс эми Бишкектен келет, Оштон, Жалал Абадтан. Кыргызстан Жет областынан келет да. Дайым эшик ачып келген конокторго. Аялдарын колдоп, жардам берсе жакшы болот эле да. Ал туризм немеси жагы өнүгүп атат го. Ошого жакшы. Колдоп ошо жакшы болот аялдар. Коноктор келе берсе боло берет. Дайым биздин эшик ачык. Жакшы тосуп алабыз. Түштөн кийин кичине жамгыр жаайт. Күндөн бери жаап турмай жамгыр жаап атат. Азыр жаап атат. Жайлоого чыгабыз. Бештен жайлоого чыгам. Турмай баштайт. Эми ар нерсе ойго келет экен да. Эми күтүп аткан нерсени ташташ кыйын экен да. Үш кеткен күндөр болгон. Башында кыйынчылык болот, кайдагы нерсе башта кыйын болот. Аны жолуна түшүп кеткенде кыйын болот. Буйруса жакында дагы 4 боз үй келет, көлдөн боз үй алып атабыз. Олорду дагы ошо мына өзүбүздүн үйүбүзгө комен коюп